Жооп кетпеш үчүн жөн карап турсуңуздар. Болду, ана сурап бербейле коюңуздар. Кереги жок. Эмне давление кыласыздар? Мен давление кылган жокмун. Коркпойсуздар. Катылабандан казылып аткан кезинен баштап ушул эже жүргөн. Табелге кирсе, бүгүн 19 келип атат, 18 19 келип атат. Бирден алып келин. Бирден сабак берип аткандарды алып келин. Сиз мыйзамдарына чейин жазган экенсиз, эмнеге келбей коюштур? Сиз 7 күн жок болуп атпайсызбы себепсиз жумушта? Мыйзам ошо мыйзамды аткарып койгон, жумуштан бошотуп койгон. Мугалимдер эле болуш керек. Болуш керек, э? Кайсы мыйзам бар? Пет коллективди. Жок, кайсы мыйзам бар? Пет совет. Каякта жазылып турат? Жок, каякта. Өткөрөлү. Жок. Укугум бар менин. Чыгып кете албайм мен, Күч менен чыгарылам. Мыйзам каршы болсо күч менен чыгарып көрөлүм мен. Секретный документ акт түзүп алып кеткен кандай кылар? Тура? Мен аны мындай да. Жок беребиз, сөз беребиз. Эмне деп жооп берейин бизге? Эми сөз билесиз, кантип жооп беришти? Жооп берем деп атпай алып кеткен киши жооп Я берсин. уполномоченный орган, мен районмун. Бишкектеги номер 102 мектепте абал тынч эмес. Анда жаңы шайланган мектеп директорунун мугалимдер кабыл албай жатышат. Мугалимдердин да келтире турган жүйөлөрү бар. Белгилей кетсек, 102 мектеп Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2022 жылдын ноябрь айында ишке берилди. Убактылуу директор болуп Айнура Айым дайындалган. Тактап айтканда мектеп курулуп ишке кирүүсүнө күн-түн катышкан мугалимдер жамаатынын башында турган. Дегеним 2000ге жакын бала окуй турган мектепти кабыл алып, тазалыгын камсыздап, ирээттеп, коллектив чогултуп, окуучуларды кабыл алып, толгон токой документ иштерин жүргүзгөн өзү эле азап экендигин айта кетпесек осолдук болот. Ал эми башта айтып өткөн жаңы директор конкурстан уткан. Бирок мугалимдердин айтымында конкурс жарыялоого негиз жок эле. Анткени конкурс 5 жылдан ашуун мектеп директору болуп иштегендерге гана тийиштүү болуп эсептелет. Ал эми жаңы эле ачылган мектептин түйшүгүн тартып, убара болуп, бардыгын жай-жайына келтирип, ирээттеп койгондо даяр оокатка Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы конкурс жарыялап койгондугу туура эмес деп айтышты. Мен ушул мектептин математика мугалимимин. Биздин ушул директорубузга туура эмес, биздин мектепти конкурска коюлуп калды, туура эмес жолдо. Себеби биз али эми мына тамтуң этип жаңы баскан баладай эле 5 ай болду мектебибиз ачылганына. Анан ошол кезде ачылып атканда эмне үчүн конкурс болбойт дагы? Анан кийин 5 айдан кийин внезапно конкурс болот, 3-үндө конкурс жарыяланып, бизге деген директорго даже 10-числода айтылыптыр. Өзү дагы билбей эле анан Ошол күнү, э? Ошол 10-числода берилиптир. Ата 3-числода конкурс жарыяланыптыр. Марттын. Ушул коллективди түзүп, ушул мектептин даже катылабандан казылып аткан кезинен баштап ушул эже жүргөн. Ушул эже барды. Ошондо эмне үчүн конкурс болбойт да? Эми болуп атат. Эмне үчүн биздин жаңы мектепти конкурска коет, түшүнүксүз болуп атат. Себеби президенттин указы деле ушул конкурс деле айтылып атат. Ал конкурс деген 5 жылдык мектептер уже 5 жылдан бери директор болгон мугалимдерди, ошол директорлорду анан ротация кылып туруп, ошол негизде анан кийин конкурс уюштуруп, ошолорду алмаштыруу максат болгон да өзү. Анан эмне үчүн биздин 5 айда эле улам перчатка алмаштыргандай эле ар жерде мектептердин директорлорун алмаштырган бул эң туура эмес деп ойлойбуз да. Түшүнүктүү. Мурдакы директор ИО болчу да, мисалчы. Анан бирок ИОлордун ошол 11-9 класстардын документтерине кол койгонго акысы мыйзамда бар болуш керек мен билгенден, э? Аккредитациядан өткөнгө. ИО деген өзү негизи биз эле аяк жакта закондорду окуп билип атабыз. ИО дегенде өзү 3 айга эле шайланат экен. ИОдон 3 айдан кийин если тиякта назначить этпесе, 3 айдан кийин өзү бекилиш керек экен автоматтык түрдө. Сиздердин директор канча убакыт болду? 5. Биздин директор 5 ай болду. 6-ай кетип атат уже, 6 ай болуп атат. Тараңар сырыф болгон жокпу? Жок, эч качан болгон жок. Ар бир сабакта ар бир мугалим өзүнүн убагында кирип сабактар бир да мугалим ысырып кылган жок. Бул жерде болсо биз баягы коомчулукта баягы сиздер сабакты таштап, окуучулар окуусуз калбасын деген түшүнүктүү. бардыгы бирден өздөрү карап чыгып атышат. Биз эч качан сабакты ысырып кылбайбыз. Бул жерде экинчи смендин бош мугалимдерибиз, сабакта болсо биринчи мугалимдер берип атат. Барып ишенбесеңиздер, барып көрсөңүздөр. Түшүнүктүү. Азыр көрүп чыгайынчы. Класстарда сабак. Видеону үзбөйбүз. Класстарда сабак болуп аткан эстерге азыр көрсөтүп берем. Окей, сабак болуп атат. Ордордун менен музыка сабагы болуп атат. Саламатсызбы жиге? Сабагыңыз бүттү. Азыр орыстун келди, теребени 5 мүнөт. Түшүнүктүү, рахмат. Жаңы директорду коллектив менен тааныштырууга келген Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы жана райондук билим берүү бөлүмү чуу дегенде эле биз берген суроолорго жооп бергиси келбей, бизди жыйынга катыштырбоо аракеттерин көрүштү. Саламатсызбы? Сиз директорсуз, мурдакы? Ал мугалимдер өткөндө эле тааныштыруу болмок экен да?
эмне болуп калды? 17-сinde келип таанышып кетишкен. Сиз каршысызбы? Мен эч кандай каршы эмесмин, мыйзам Тааныштыруу өткөн эле болмок экен да, эмне үстүнөн болуп калыптыр? Азыр жыйналыш болот, андан кийин суроо берсеңиз беребиз. Жыйналышка катышсак болобуз? Уруксат? Жок, биякта жалаң гана педколлектив болот. Журналисттер катышкан болбойбу? Жок, сизди мугалимдер чакырды деп атпайсызбы? Чакыргандан кийин бул деген педколлектив, сиз педагогсузбу? Же бул коллективдин Кайсы жерде, кайсы мыйзамда бар экен ошо только мугалимдер гана катышыш керек деген. Педколлектив болсо, педколлектив мугалимдер эле болуш керек. Болуш керек, э? Кайсы мыйзамда бар? Педколлективде. Жок, жок, кайсы мыйзамда бар экен? Педсовет. Каякта жазылып турат? Жок, каякта жазылып турат? Педсовет деп Түшүндүм мен, бирок каякта жазылып турат ошо? болуш керек. Каякта жазылып турат? Бул жазылган кереги жок. Педколлектив деп коет. Эми келиңиз, логикага салбай эле коелу. Биз деле мыйзам билебиз. Кече сиз ким болосуз? Ким болосуз? Акиматтан. Акимияттан. Өзүңүз тааныштырып коңузчу. Көбүңүз көрсөтүп. Менин атым Темирлан, фамилиям Сейитбек болот. Өзүңүз тааныштырсаңыз. Акимиятта эмне кылып иштейсиз? Ажеке, жооп кетип тааныштырып коңузчу өзүңүздү. Акимиятта эмне кылып иштейсиз? Аты жөнүңүз кандай? Балким пресс-службада иштейсиз. Мен билгенден мамлекеттик кызматкерлерде пресс-служба деген болот да. Ошо пресс-служба гана ушундай съемка иштерин жүргүзөт да. Потому что это время, они же потом без контекста же вытаскивают. Мен билгенден Бишкек шаардык мэриясында дагы пресс-служба бар. Пресс-службанын кызматкерлери сиздер менен жүрүш керек, катышыш керек. Жана да ушундай съемкалар жүрүш керек, туурабы? Өзүңүз тааныштырып коңуз. Урматтуу мэр, мынакей өзүңүз көрүп атасыз, урматтуу аким. Сиздердин кызматкерлер бул жакта пресс-службанын кызматын аткарып жүрөт. Келиңиз, анда пресс-службадагы жанагы ондогон кызматкерлериңиздерди жумуштан кетириңиздер. Ар бир кызматкериңиздер өздөрү эле ушундай съемка иштерин, башка иштерди коомчулукка таратуу боюнча, маалымат берүү боюнча өздөрү эле жумуштарын кылып алат экен. Албетте бул дагы айлык акынын үнөмдөнүн бирден бир чоң себеби болуп эсептелинет, туурабы? Мынакей билет экен, тарткан билет экен, жана бирок өзүн тааныштырбайт экен. 9-дан 5 мүнөт өткөндө болот эле жыйын. Бирок 9-дан өткөндө деле жыйынга эч ким катышкан жок. Мурдакы директоруңар бияка киргиле деди же кирбегиле деди? Киргиле деп жазылып, киргиле мыйзам сыйлаган. Мурдакы директор киргиле деп айтып атат, э? Жыйын болбой калдыбы, же? Же болобу жыйын? Жооп берип койсоңуздар мындай. Жыйын саат 9-дан 5 мүнөт өткөндө болмок. Бирок жыйынга 2 завучтан башка эч ким келбей койгондуктан жаңы директорду бөлмөсүнө алып барып жайгаштырышты. Ал арада бул бөлмөдө жашыруун документтер бар деп бизге Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы чыгып кетүүбүздү талап кылды. Билем, азыр сабакка кирип кетишти. Сиз айттыңыз беле? Киргиле. Мен группадан да айттым, мындай эле чыгып да айттым. Группада айтканыңыз көрсөтүп коңузчу. Баягы элге неме болсун. Сиз мыйзамдарына чейин жазган экенсиз алар, эмнеге келбей коюшту? Алар Биз бүт жака кайрылдык, биздин да укугубуз бар деп атышат. Мен айттым, сиздер өзүңүздөргө кайра тескери эме кылып атасыздар, келип катышып, угуп эме чыкса керек деп айтсам да билбей жатат. Азыр сыртта. Ошондо жаңы директор кабыл албайсыз деген сөзбү ошондо? Эме чыгыңыздар, биякта процедура передачи документов. Өткөрөлү. Жок. Укугум бар менин. Чыгып кете албайм мен, Күч менен чыгарылам. Эски директор ана Мыйзам каршы болсо күч менен чыгарып көргүлө мени. Чыгарабы? Блогер эмес, журналист мен, удостоверение көрсөттүм мен сизге. Өткөрөлү. Тоскоол болбойм. Кайсы жерде бар экен? Мыйзам көрсөткүлө, күч менен алып чыгып кеткиле. Жок, керек болсо. Сизди ким чакырды эле? Сизди ким чакырды эле бияка? Мугалимдер чакырды эле. Анан сиз чакырганда жыйналышта катышыңыздар. Биякта документтер. Жыйналышыңар болбой калды, эмне кылайын? Ошон үчүн барып бүтүп туруңуз. Жок, өткөрөлү, маселе жок мага. Жок, биякта документтерди өткөрүп атабыз. Өткөрө бергиле. Сиз тоскоолдук. Өткөрө бергиле. Мен эчтеке кылбайм, унчукпай эле суроо берген жокмун мен. Жөн эле турам. Кайсы мыйзамда? Мага мыйзам көрсөтүңүз, мен чыгып кетем. Мечит тоскоолду. Документтер болот атат биякта. Жок, ошону көрсөтүп бергиле. Жок, көрсөтүп бергиле. Же болбосо күч менен чыгар. Эгер күч менен чыгарсаңар, мен силердин үстүңүздөн прокуратурага, СБга барам, жазам, кайрылам мен. Айткиле.
мына Айжан Амангелдиевна 81 балл алды. Сиз өзүңүздөр бүт коллектив Айжан Айнура Дүйшеновна менен иштешти, мына мектеп ачылышынан баштап. Бирок тилекке каршы Айнура Дүйшеновна 71 эле балл алып калды. Бул конкурска баары даярданыш керек болчу. Эми тилекке каршы Айнура Дүйшеновна азыраак балл алып калды, 10 баллга төмөнүрөөк. Ошон үчүн жеңүүчү болуп эсептелет, дайындалган, буйругу менен бекитилген бүгүнкү күндө Айжан Амангелдиевна. Конечно. Жок, буякта секретного характера. Оно не подлежит. Жок, түшүнбөй атпайбы бул мырзабыз. Мен түшүнөм, ошо түшүнгөн жөн турам мен. Секретный бүт документтер бар. Сиз Мисалы, секретныйга эмне кирет? Кайсы кагаздар кирет? Личного характера. Мисалы. Трудовые книжки. Вы не имеете права здесь находиться. Bir-birden жетелеп келиңиз, мне много времени занимать не будет. Нет, бирден сабак берип аткандарды алып келиңиз. Ажы? Сабак учурунда алардын сабагын бузганда кандай карабаштайбы? Сабак учурунда эчтеке алып келбейбиз. Бирден сабак берип аткандарды алып келиңиз. Экинчи сменадагы мугалимдер сыртта турат. Ошолорго мен азыр мыйзам чегинде суранып жатам. Алып келиңиз. Сабак учурунда алып койсуз. Нет, после обеда же. Они же на улице стоят. На улице, которые стоят, не хотят. Нет, хотят, не хотят. Эжеке сырттан алып келиңиз. Üzerinde bir yatın mı? Barıp gelin mi? Алар келбей жатса, сүрөп келем. Эгер сабакта болсо, сабактын кескенге акыңыз жок дейсиң да? Жок, bir minut al. Личный пространствосына кирген болбойт. Достор, Red Petroleum чоң арзандатуу жарыялайт. Эми Red Petroleum'da RedPay тиркеми аркылуу май куюп, каалаган көлөмгө жана каалаган майдын түрүнө ар бир литрине 50 тыйын арзандатуу алыңыз. Тез арзандатууну кантип алса болот? Эң оңой. RedPay уюлдук тиркемесин жүктөп алып, штрих-кодду операторго көрсөтсөңүз, арзандатуу сиздики. Red Petroleum'da сапаттуу күйүүчү май куюп, заматта арзандатууларды жана кэшбэк алыңыз. Жакында Red Petroleum чоң акциясын баштайт. Жаңылыктарга көз салып туруңуз. Жашыруун документтер боюнча сөз кыла турган болсок, 17 апрель күнү жаңы директорду тааныштырууга келгенде, бардык мугалимдердин өздүк иштерин мектептен сырт алып кеткендиги боюнча суроо болуп жатат. Бизге бул жаңы директор 10 апрелде буйрук чыгып ишке чыгыш керек болчу. Бүгүн 19-у. Ошол келбеген күндөрүнө биз мына дежур мугалимдер, администрация жана тиешелүү адамдар бүт колдорун коюп акты түзгөнбүз. Ошол 10 апрелде чыгыш керек болчу. Анан ушунча кечиги алып, табелге да 10-нан жазгыла деп уже эмебизге завучубузга приказ келди, 10-нан түшүрөсүң табелге деп. Анан жок адамга бул өрөбөй. Ошол. Жок адамга ошол 10-нан айлык чыкса, табелге кирсе, бүгүн 19-у келип атат, 18-и, 19-у келип атат. Бул жөндө да акт түзүп койгонбуз. Түшүнүктүү. Ал мугалимдер кабыл албай койгон, кабинет бек болгон деп айтып атпайбы? Ал 17-си болчу. Бир жума калды. Түшүнүктүү, бир жума, Жана репция алып кеткен. Дагы эмне кошумча бар? Анан ошол 17-си күнү биздин бардык 109 мугалимдин папкасын, личный листогун делосын. Ошо за пределы школы алып кеткенге кимне закон позволяет, РЦО алып кетти, РЦОго. Бардыгын без акт, без ничего бардык. Кайсы күнү алып кетти? 17-си күнү за пределы школы алып биздин личный документибизди 109 мугалимдикин алып чыгып кетишти РЦОго. Туура маал болуш керек да. Мыйзамдуу болуш керек. Мыйзамда баары сакталыш. Мыйзамдуулук боюнча мектептеги документтерди районго алып чыгып кеткен кандай акысы бар? Ошол деп ошентип айтышты да. Түптүү саксы. Прокуратурага да барып келипсиздер да. Акт түзбөй туруп. Кандай? 100дөн ашык мугалимдин личный делосын алып кеткен экенсиздер. Эмнеге? Бул боюнча прокуратурага да барган экенсиздер. Эмне негизинде алып кеттиңиздер? Акт түзбөй туруп документтерди. Жана өзүңүз айтып аттыңыз эле.
ар бир мугалимдин бул жакта жеке бир секретный документ акт түзбөй туруп кеткен кандай кылмак? Она директор центра образования. Она имеет право каждое личное дело смотреть. Мектепке тиешеси эмес, бөлөк митингдерди өткөзүлгөн болбойт. Урматтуу милиция кызматкери, сизчи айтып атпайсызбы? Бул жакта документтерди өткөрүп атат, башка кылып атат депчи. А бирок сиздер эгер коопсуздук боло турган болсо, сиздер анда эшикке чыгып, ошолор менен кылбайсыздарбы анда? Бул директордун кабинетинде булар документке эмне имшейт? Хорошо, жүрүңүз. Сиз улам закондорду булардан сурап атасыздар, өзүңүздөр билишиңиздер керек. Кагаздарды алып чыгып берип атпайбы? Жүрүңүз. Чогуу чыгалы. Биздин баш жагыбызда отургандардан көп күнөө кетип атат да. Ишти жакшы уюштурган эмес. Мектеп салынарын билди турабы? Канча мектеп салынды Бишкектин ичинде? Ошонун ичинде жаңы мектептин баарына директорлор керек да. Мисалы ачылар күнүн билет. Ошого чейин эле эмнеге конкурс өткөрбөйт? Анткени өзүнүн закон мыйзамдын чегинде устав даярдалат. Ошон үчүн убактылуу милдет аткаруу болуп. Устав даярдай бербейсиңер ошого чейин. Даярдай берсе болот да. Мына 14 мен айтайын, угай. Мен сизге аягына чейин берейин суроону. 14 ноябрда мектеп ачылды турабы? 14 ноябрга чейин уставын даярдап коюп, 14 ноябрда өткөрүп, немеде. Бекитип уставы. Ноябрь, декабрдын аягында деле өткөрүп койсо болот белем, 2 айдын ичинде. Анан окуу жылдын аягында эмес да. Анткени биз биякта бири сиз болдуңузбу билбейм, бүт мугалимдер менен биякта бактыкка тептеп, могун баарын жууп, даярдап, биргеликте ошонун баарын даярдаганбыз ачылышына. Ошол жакта өзүнүн эрежелери бар. Ар бир конкурстун өзүнүн мөөнөттөрү бар. То есть могу бир күндө эле конкурс өткөрүп койгон болбойт. Биз биринчи заявка беребиз. Мондай мектептерге. Алар карайт, өзүнүн мөөнөтү менен жарыялайт конкурсту. Биринчи этабы бар, экинчи этабы бар. Ар бир нерсенин өзүнүн мөөнөттөрү да бар. Ал деген жаңы бериңиз. Ая күнү келгенде өткөндө силер биздин личный делолорубузду алып алып кеткендер да. Мен алган жокмун. Жооп берем деп атпай, алып кеткен киши жооп берсин. Я уполномоченный орган, мен райономун. Мен каждый мугалимге зарплата төлөп берем. Лично өзүм башы менен жооп берем. Азыр Ленинский район боюнча 2 миллиард бюджет турат. Аны мен каждый бир тыйына чейин жоопкерчилик менде. Бир тыйын кемип калса мен жооп берем. Ошон үчүн бизде кайсы бир региондо мертвая душа деген маалымат чыккан. Ошонун негизинде мен бүт мектептерден личный делолорду алып, бүт баарын сверка кылып, табелдерин барып текшертип, кече кайта келип жеткирип бердим. Акт түзүлдү? Алып кетип баратканда акт түздүңүзбү? Мен берип атканда акт түзүлдү. Жок, сиз алып кетип атканда Я уполномоченный орган. Акт составляет, когда изымание идет, когда со стороны правоохранительных органов. Я уполномоченный орган. У меня в положении написано, что я имею право без акта забирать документы и обратно иметь болду. Атмосфера кандай болот деген оюңуз бар белем? 100% каршы чыгып атса. Эртең оңуп кете алат деп гарантия бере аласызбы? Тапшырбайт. ОРТ менен экзамендер булар сиздердин 1 жылдык иштеп келген показательдериңиздер болот да. Аны мен 1 айдын ичинде балдардын ичине башына эч нерсе куя албайм. Бул 1 жылдык сиздердин отчетуңуздар болот, ОРТ менен экзамендер. Бул жөнүндө анан калган эми коллектив менен иштешем. Мен иштешем деп келдим. Баарыбыз мыйзам чегинде мыйзамды аткарышыбыз керек. Сиз айтып атпайсызбы? ОРТны мектеп окуучулар тапшырат, мен тапшырбайм, директор тапшырбайм депчи. Бирок ал ошол мектептин теги баягы көрсөткүч төмөн болуп калса, сиз жооптуңуз да, чынбы? Жооптуу. Директор катары. Мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде жооптуу болом, бирок ушул кезге чейин азыр ОРТ уже мына майдын ортосунда болот. Мен апрелдин почти аягында келип атам. Где-то бир 20 күндө эле калды ОРТ. Буга чейинки алган билимдерим менен тапшырат ОРТнын окуучулар. Буга чейинки сиз жооп бербейсиз. ОРТнын директоруна. Буга чейинкисине мен өзүм болгондон баштап эмелерге жооп берем. Бирок сиз болуп аткан учурда ОРТ болуп атпайбы? Туурабы? Маны мындай да. Жооп бербейсиз, өзү жооп бересиз. Эмне деп жооп берейин бизге? Эми сиз өзүңүз билесиз, кантип жооп беришти? Эми аракет кылабыз да уюштуруп иштегенге. Ошо сиз суралат да. Антип сиз жоопкерчиликти өзүңүздөн алып качып атпайсызбы? Канчасында чыктым, директор тайындасың. Качан келдиңиз аны мектепке биринчи жолу? 7 күн жумушта жок болгон экенсиз да, туурабы? Официальный представлениени күтөтүм.
жети күн жумушта жок болуп атасыздар. Конституцияда жазылып турат 3 күн себепсиз 3 саат жок болсо жумуштан алып койсо болот деп. Сиз 7 күн жок болуп атпайсызбы себепсиз жумушта? Мына мыйзам. Ушул боюнча районда мыйзам, ошо мыйзамды аткарып койгула, жумуштан бошотуп койгула. Түшүнө эле 7 күн эмнеге кеч тааныштырып болот? Жок, тааныштырганда киргизбей коюшкан. Кет кылып мугалимдер. Ошол себептен. Кайсыл күнү? Кайсы күнү зам аким болуп, бияка тааныштырганда киргизбей коюшкан. Ошондой бизде 10 күнү бекитилген, а? Өздөрү киргизбей коебуз болгон эме. Приказ 10-дабы? Эмнеге 15-ине тапшырылды анда? Тааныштыруу болду. Здесь район зам аким. Эмнеге 5 күн кеч? Эмнеге ошол 10-да эмес? Ошол күнү алып келсеңиздер болот, мыйзамды чегинде. Туурабы? Сиз алып келгенде даже биякта представление кылганда, баягы актовый залда сүйлөшкөндө, кимди алып келгениңизди да айта албай койдуңуз. Ким эле жанакы деп Айжандыгы Амангелдиевнаны айта албай калдыңыз. Тиги эжесин келе албайт, муну иштетпей атасыңар. Кандай сунуш кыласыңар? Калыстык сөзүңүздү бир айтып көрбөйсүзбү? Мондай кылалы. Мен коллективдин айтканын айтып атпайм. Коллектив айтканда. Ачык эле айтып атат мына. Сиз өзүңүздүн калыстык сөзүңүздү айтыңызчы. Жок, ачык эмнеди айтылат? Урматтуу милиция кызматкерлери, мындай да, сиздер мен билгенден бул жерде коопсуздук боюнча ошону камсыздап бересиздер да. Ал эми ушул сиздер берип аткан суроону района, билим берүү башкармалыгы ошолор берет. А сиздердин бул жерде бул агайды улам өкүңүздөр алмак салмак суроо менен жазып атат. Сиздер коопсуздук кылыш үчүн азыр могу жерде уксаң, сен угуп атсаң, биякта мындай да, сиз мына биякта азыр келиспештикти бири-бири менен ызы чоолуп кетпеш үчүн биз болсо бияк айта албай аткан сөздү келиштирип биринде ызы чоолуп кетпеш үчүн жөн карап туруңуздар, голду ана суроо бербей эле коюңуздар, кереги жок. Эмне давление кыласыздар? Мен давление кылган жокмун. Сен деле суроо берип атпайсың. Мен журналистмин, зорун акылым мен. Мен да функциональный обязанностьмда бар. Элдерди тынчтыкка чакырып. Тынчтыкка чакырып турбайбы? Сиз үйрөтпөйсүңүз. Сабагым бар биринчиден. Экинчиден коллектив кандай чечсе мен коллективдин ичинен чыга албайм. Коллектив каршы чыгып атат. Жок, каршы чыкканды биз түшүндүк. Директор эмесмин, аларды койгула деп баспагандай. Мен ар кимдин өз мненияси бар. 109 мнение өзү ар кандай мнениясын айтканга акысы бар, укугу бар. Бизде дагы орчундуу делген 3 суроо бар. Ал суроолорго жоопту кийинки эфирде көрсөтөбүз.